20 бөлүм. Наамалык Сопар мындай деп жооп берди. Өзүмдүн ойлорум мени жооп берүүгө түртүп жатат. Ошондуктан мен аны билдирүүгө шашылам. Мени ыза кылган жемени уктум. Мен үчүн акыл эсим жооп берет. Сен эмне? Байыртадан бери, адам баласы жер бетине коюлгандан бери эмне болгонун билбейсиңби? Мыйзамсыздардын шаттыгы убактылуу экенин, эки жүздүүнүн кубанычы көз ирмем экенин билбейсиңби? Анын даражасы асманга жетсе да, төбөсү булуттарга тийсе да, өзүнүн заңына окшоп ал түбөлүккө жоголот. Аны көргөндөр ал кайда дешет, көргөн түштөй көздөн кайын болот. Аны таппай калышат, ал түнкү көрүнүштөй жоголот. Аны көргөн көз аны экинчи көрбөйт. Ал отурган орун аны билбей калат. Анын уулдары жакырлардан кайыр сурап калат. Ал уурдагандарын өз колу менен кайрып берет. Анын сөөктөрү жаштыктын күчүнө толгон, бирок ал аны менен бирге топуракка жатат. Эгерде кыянаттык анын оозунда балдай таттуу болсо, ал аны тилинин астында жашырып турса, аны сактап жүрсө, таштап салбай, оозунда кармап жүрсө, анда анын ушул тамагы ичинде уулу жылаандын уусуна айланат. Ал жутуп алган байлыгын кайра кусат. Кудай аны анын курсагынан чыгарат. Ал жыландын уусун соруп жатат. Аны уулу жылаандын тили өлтүрөт. Ал бал менен сүт аккан өзөндөрдү, дарыяларды көрбөй өтөт. Тапканын кайтарып берет, жутпайт. Анын жалган жазасы да байлыгына жараша болот. Кубанбайт. Анткени ал жакырларды эзген, куру кол кое берген, өзү курбаган үйлөрдү тартып алган, курсагы тойгонун билбеген, ач көздүгүнөн эч нерсени аяган эмес. Анын соргоктугунан эч нерсе качып кутулган эмес. Ошон үчүн анын бактысы туруктуу эмес. Ашып ташыган молчулук болуп турса да, ал кысталышта калат. Ыза болгон ар ким ага кол көтөрөт. Ал курсагын толтургандан кийин Кудай ага өзүнүн каарын чачат да, анын денесине дарт жаадырат. Ал темир куралдан качып кутулса, аны жез жебе тешип өтөт. Жебени сууруп алайын десе, ал денесин тешип чыгат. Жарк этип, өтүн тешип чыгат. Аны өлүм коркунучу басып калат. Баардык караңгы нерселер анын ичинде жашырылган. Аны эч ким тутантпаган от жалмайт. Анын чатырында тирүү калганын да кырсык басат. Анын мыйзамсыздыгын асман ачат, жер ага каршы чыгат. Анын үйүнө жыйганы жок болот. Кудайдын каары келген күнү баардыгы агып жок болот. Мыйзамсыз кишиге Кудай берген үлүш ушул. Кудуреттүү Кудай бөлүп берген мурас ушул.